Азыркы турган мынабул 5 кабаттуу имарат 2017-2018 жылдары курула баштаган. Техникумдун короосунда курулуш кызуу жүрүп жатканын сырттан көргөн адам окуу жай өнүгүп аткан турбайбы деп ойлору бышык. Бирок бул жаңы имараттын техникумга эч кандай тиешеси жок. Анткени ал үй техникумдун падышасы Сейитбек Аматовдун жана анын балдарынын жеке менчиги. Ал менин үйүм. Анан мен үй кылып ошол жерде учетто турам. Менин учетум ошол жерде бар. 6 мен жеңең дагы 4 балам ошол жерде 20 жылдан бери учетто турабыз. Окуу жай ичиндеги имарат Сейитбек Аматовдун аялы Майрамканга, уулу Кудайбердиге, кыздары Курманжан, Бурулкан жана Мирага катталган. Демек Кыргызстандагы ар бир жетекчи эбин таап, өзү башкарып аткан мамлекеттик мекеменин бир бөлөгүн жулуп алып, өзүнө үй тургузуп алса боло берет экен. Анын ийгиликтүү мисалын мына ушул Сейитбек Аматов көрсөтө алды десек болот.